ушул жашаган ишиңер дүйнөгө таркалсын, дүйнөгө таанымал болуп, бала чактан адышып алган, жасаган дары-дармектерге менен бактылар. Эми Ошмунун медициналык факультетинде дары чөптөрдөн даярдалган чайлар өндүрүлө баштайт. Ал үчүн атайын лаборатория ачылып иштеп баштады. Бул демилге лабораториялык жана медайымдык иш кафедрасына таандык. Жалпысынан ушул өзүбүздүн өлкөбүздөгү өсүмдүктөрдүн ичинен ушул дарылык касиети бар өсүмдүктөрдү гана изилдөө жагы изилденип жатат. Даярдалуу процесси ошо тиешелүү адистер өздөрү баарын карап чыгат. Негизинен ушул табигый шартта дарыланууга негизги мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Жаңы ачылган лабораторияда табитти ачкан, жөтөлгө, какырык чыгарганга, салмак таштаганга жардам берген гинекологиялык жана башка дарылык касиетке ээ чайлар бар. Алдыда бул товарларды Оштогу дарыканаларга чыгарып, сатка коюу пландалууда. Буйрса сатыкка чыгарабыз деп турабыз. Ошол название өзү коммерциализациялоо болуп атат да. Ошону ишке ашыруу максатында биз сатыкка чыгарабыз. Биринчи эле реализациябыз азыр бизде өзүбүздөгү ашканаларыбыз, андан кийин шаардагы аптекалар менен договор түзөбүз деп турабыз. Биздин бардык факультеттердеги ашканалар, андан кийин биз дүкөндөргө да чыгарсакпы деген ойлорубуз бар. Мындан сырткары лаборатория дары өсүмдүктөрдүн сарамжалдуу пайдаланууга шарт түзөт. Мисалы арчанын жана карагайдын жалбырагынан эфир майы, анардын кабыгынан пектин, кара жаңгактан жаңгак майы алынган. Бул аракеттер өлкөнүн ар түрдүү тармактарында колдонууга сунушталуучу биологиялык активдүү заттарды алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Мына өзүңөр билесиңер, 20-кылымга чейин орлардын бардыгын чөп чар менен дарылап келишкен. Бүгүнкү күндө эгер жакшылап иштей турган болсок, биз где-то мына четтен келген дарылардын 10-12%-ын чөптөр менен алмаштырсак болот. Анан кийин ошонун колдонуу жолдорун иштеп чыгыш керек, топтоо жолдорун иштеп чыгыш керек. Анан кайсы малда териш керек, каяктан териш керек, кайсы жердин чөбү кайсыга дары. Бул өзүнчө эле бир чоң илимий иш болуп эсептелет. Окуу илимий өндүрүштүк лаборатория студенттерге сапаттуу билим берүүдөн сырткары өндүрүлгөн товарларды сатка чыгаруу максатында ачылды. Мында булучук кесип ээлери теориялык билимин практикалык көндүмдөр менен айкалыштырса болот. Студенттерден сырткары магистранттар, аспиранттар жана илимге кызыккан изилдөөчүлөр да практикалык чөйрөгө тартылат. Элина Майрамбек кызы, Бегелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.